Анан эң кызыгы бир жакшы нерсени билгибиз келет. Экөөңүздөр бири-бириңиздердин ырыңыңыздарды билесизби деген бир элде дагы бир кызык суроо болуп атат. Анан экөөңүздөр бири-бириңиздердин өзүңүздөрдүн ырыңыңыздар эмес, бири-бириңиздердин ырыңыңыздарды ырдасаңыздар деген. Бул кыз экөөбүз сырыбызды деле билебиз. Мындай жөнөкөй жакшы кыз да. Мындай чындап айтканда бул урушканды деле билбесе керек, чындап айтып. Көп мындай кенже көбөккө жөнүндө мен жаман сөз терс жактан укпадым. Анан өнөрлүү адам кошо керек да, ушакчы болбош керек, анан жакшы өзүнүн таптап талантын алдыга жылдыра бериш керек да. Анан ырдай беребиз, биз жанагы кенже ырдаган ырды мурункудай күлчү кайра, мурункудай сүйчү кайра деген арасындагы сүймөнчүккө айланып алып. Абдан популяр. Сиз ырдап бересиз. Ооба. Мен ырдап берейин, Биринчи сиз ырдап бериңиз. Эми бул ырды ар дайым айта жүрбөсөк болбойт. Заманыбыздын залкары деп айткандан деле алыспыз. СССРдин залкары, заманыбыздын залкары десек жарашат. Самирбек Үсөнбаев агайыбыз өзү акын, бирок оондору чанда да. Анан жубайына чыгарган чыгарма экен. Ошол кишинин Кечирип кой деп. Анан ошол кишинин кечирип кой деп чыгармасын ырдап коелу, бирок ош чергесинде алигидей деп айтып турушат. Кээ бирөө баягыдай деп турушат, бирок негизги темасы кечирип кой. Сен улам ачып тура. Kabağında gül
Ой, баракелде, абдан соны Кыйын экен ырдадыңыздар. бирок. Доодон ырдаш. Экөөңүздөр Биз менен таанышсыз. үнүңүздөр дагы бири-бириңиздерге аябай туура келди окшойт. Бир ырчы менен экинчи ырчы да бири-бирине туура келиш өтө кыйын го. Бирок экөөңүздөр азыр бир адам ырдагандай эле ырдадыңыздар да. Анан эми Кенже айымдан дагы Майрамбек агай сиздин чыгармачылыгыңызга сый менен мамиле жасайт экен. Сиздин ырыңызды билдик. Сиздин Майрамбек агайдын чыгармачылыгынан кабарыңыз барбы? Эми Майрамбек Эми далилдешиңиз керек. Багы мындай ачыгын айтсаң эле мактап аткандай болот, бирок мындай жерде айтып алгым келет да. Көтөрөм. Негизи багы бул кишинин бир өнөрү ар тараптан да. Өзүңүздөр билгендей пародист жагынан болобу, алып баруучу жагынанбы, бул негизи бизди мурун тарбиялаганда устаттарыбыз айтар эле да, силер өнөр адамдарсыңар, ар бир сөзүңөрдү аңдап сүйлөгүн, анан сүйлөгөндү билгиле депчи. Анан биз деле ушу сөз жактан аксап, кийин эле мына ушу Майрамбек агайыбызда болгон агаларыбызды көрүп, эжелерибизди, инсандарыбызды көрүп, анан сөз бакканда үйрөндүк да, мындайча айтканда. Анан анысы кандай көп обондору бул кишини элдин баары билет, баарыбыз билебиз дегендей, анан көп эле бүт мен ырчымын деп баш көтөргөндөр ырларын ырдап жүрөбүз. Мен да ырдап жүрөм, арасында баарыңыздар сүйүп уккан, элге жакшы жайылган ырын Сезимдин ыры деген чыгармасын аткарган аракет кылайын. Эми Майрамбек байке жетпесек дагы. Автордан ашып кеттіңіз окшойт. Ашып кетти.
Абдан жакшы жооп болду. Сонун ырдалды. Ошол баары келди. Эми Майрамбек агай, сиздин көп кырдуу талант экениңиз чынында элдин баары жакшы билет. Анан ошонун ичинде деле ушул кодулдук пародия тарабында көп эле бир эмгектер жасап жүрөсүз. Эл билет, атактуу адамдар деле туурап жүрөсүз. Бирок бүгүн сиздин бир жаныбарларды туураганыңызды көрсөк дедик эле, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ушул жаныбарлардан туурап берсеңиз кандай болот? Мен бир айылга барып калсам, ошондо биринчи, экинчи январь болуш керек эле. Жаңы жылдайын барып ата-энеме бир зыярат кылып келейин деп анан барсам. Эми ошол кезде мен деле жаш болчумун анан. Эми азыр жаңы жылды көп тоспой калдым да. Анан ошол кезде таттуу-маттуу нерсени кечинде үйдөгү майда балдар эшикке ыргытып берген окшойт. Анан үйдө бир жакшы кызыл короз бар эле. Ошол байкуш улам ыргытканды жей берген да муздакчы. Анан эртең менен барсам деп эле калыптыр, баягы мындай узак эле кыйкырган короз болчу. Анан ошондойн ойлоп калдым, мындай жаныбарларды да кээде турап коюш керек экен деп. Анан айылда жакшы эртең менен уктап атсаң, мына телекөрүүчүлөр көзүн жумуп алып уксаңыздар болот. Көздү жумсаңыздар, эми угуп көрүңүздөр. Наркы айылда бир короз кыйкырып атат да. Ал мынтип кыйкырат. Айылдын эң керемети да. Эртең менен короздун кыйкырганы. Анан уктап атсаң, ой, киргиле чай ичкеле. Малды айдап келдим. Ой, кир деген бир сонун үндөрдү айылдагы. Аруу таза. Анан Атбашка барып калдым. Барсам эле бир мындай характерибиз окшошуп кетет экен, мындай бирөөнүн сөзүн укпаган, мага окшогон бирөө келип эле. Эй, маке. Дагы байланып турган атты көрдүңбү? Ооба. Ошол мени угат да, деди. Кандай угат сизди? Мен кел десем келет, кадимкидей, баламдай деди да. Анан көрүңүзчү гана десем эле ноктосун мынтип эле жүгөндөрү шылдыратса эле баягы ат чуркап келет экен. Анан мынтип башынан сыласа башында ийип анан баягы жүгөн ноктону салганча кадимкидей баладай да, адамдай. Көрдүңбү? Сен эмне кыла аласың деди. Кандай өнөрүң бар ушундай малга жакын, жаныбарга жакын деп калды. Анан Майрамбек, башың жакшы эле чоң иштетем, бир балай кылып кутул дедим мен ушунданчы. Анан үйдүн ичинде болчу да кудаларчы, анан бир 20-30 киши, залы чоң экен. Анан унчукпай кирдим. Мээме эч нерсе келбей да, бирок аябай изденип атам. Бирок бат эле тапчу элем, аябай кыйналдым. Анан эмне кылсам, бир ит менен мышыкты бир балай алып тураш керек. Эки иттин алышкан турачымын да, кадимкидей эки иттин алышканы бир учурда. Анан кийин кирип бараты ойма келди. Жана чоң иттер воф деп үрөт да. Анан отуруп, ана ысык чайдан куйгулаймы деп калганда анан баягы дагы тийишип калды баягы киши. Ой маке, болбойсуңбу, жооп бербейсиң мага деп калды. Анан жооп берейин. Бир жолу жана Юрий Бабков дегенди билесиздер да. Ооба, билебиз. Ошол экөөбүз КТРден чыгып алып, анан обедке кетип атсак, Фаиза жака бир үйдөн ит үрүп чыгып калбадыбы деп кичине пауза кылып койдум. Ал эмне деген ит деп сурап атышат да. Ал деген тиги Бабковду тааныйт экен дедим. Койчу маке, кантип эле ушу ит Бабковду таанысын дейт. Тааныды. Кантип тааныды дейт. Монтип тааныды. Чыккан деле баягы ит деле мындай эттүү кишини жакшы көрөт окшойт. Бабков деп үндедим. Десем зал жыгылып калды. 30-40 кишинин күлгөн аябай муш болот экен, дем жетпей айнекти ачканбыз. Анан сени тааныбайт атпайбы деди. Мына мени ат тааныйт, болуптур Бабковду ит тааныйт экен, сени эч ким тааныбайт атпайбы деди. Анан жок, биз анан обедтен келатканды сурабайсызбы дедим. Обедтен келатканда бир ошол ит эле жашаган үйдө дагы бир мышык бар экен. Тамдын үстүнөн мындай мени карап, мени тааныды десем, дагы пауза кылып атам да. Кантип таанып калды дейт. Майрамбек деди десем аябай күлүшкөн да. Ошондон бери азыр жаныбарлар эки артист тааныйт. Бабков, анан Жакшы. Жана дагы туура деп коеюн, жаңы жылдан кийинки коросту. Деп эле калып турбакчы. Ошон үчүн муздак десенин ырчылар көп жебеш керек да. Анан келинчек кара суудан да.
Анан элдер айтат, токтогулдан албайсың депчи. Токтогулдан алсаң, өзүңдүн айылыңан алсаң, мен көрүп атам да, өзүнүн айылынан алгандардычы. Бирдек болсо, алып келчи ана чаканы десең эле үйүнө кетип калат экен. Ана чаканы алып берип коесуң деш керек экен да, анан алыс жер жакшы экен да, урушуп кетсең, эшикке чыгып, нары бери айланып, мында элестетет, суук эшик, жол кирет, такси менен тиеге барыш керек, анан жол жүрүш керек. Кара сууга жеткенче 8 саат датыланан ачуу тарап кетет экен. Эмнеге кара суудан алдың дейт да. Кара суунун кыздарын билбейт экенсиңер силер дейт. Кара суунун кыздары такыр башкача болот. Илгери Кожомкул деген баатыр кара сууга барыптыр да. Анан баягы темир сатып аткан бир суроо өтүп кеткен аял, сары аял. Сиз Кожомкул баатыр белеңиз десе, "Ооба, каяктан билдиң" десе, "Таанып калдым, сизди таанып калдым" деп анан бир лом берипти да. "Мына ломду ийрип бересизби" десе, "Кел" деп туруп анан мындай ийрип койгон экен. Десе тиги кара суулук баягы темир саткан аял. Чын эле Кожомкул турбайсыз деп кайра түздөп коетмуш. Анан кара суунун кыздары ошондой мындай кыйшыйып алган түздөп коет дедим. Анан кичүү болсо дагы иши бүткөнчө сиздеп коет. Анан баткак болсо да, бороо болсо дагы бакытын издеп коет, ошентип бизге окшогонду таап алат деп жакшы сөз айтып коем. Эми бул кара суудан аял алдың, кашайып турмушуң аябай оор дегендерге бул сонун бир азык да, Кудай кааласа.